Ассаламу алейкум, биздин Ачык Акыйкат каналыбыздын жалпы көрүүчүлөр, жалпы катталуучулары. Бүгүнкү айтыңыздар марек болсун, ар дайым элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Анан достор, сиздер менен бүгүн бир аз саясат тууралуу маектешмекчибиз. Себеп дегенде, саясаттагы оюндар, азыркы саясаттагы ар кандай көрүнүштөр аябай опурталдуу болуп кетти. Анан кийин бул жерде мен өзüm чеке пикиримди айтып өтүп кетейин. Себебинде Борборлук шайлоо комиссиясынын мыйзамдарына ылайык кайсы бир партияны атынан сүйлөсө, бул мыйзам бузганга кирип калат экен, эскертүү берилмек экен ошол партияга. Бул мен өзüm чеке пикирим, чеке оюм. Эч кандай партиянын атынан эмес, мен өзүмдүн колдоом, өзүмдүн болгон пикирим. Мен бүтүн Кыргызстан Союз партиясын колдойм, ошондуктан лидер Адакай Мадымаров Кинсенбаевичке болгон өзүмдүн жеке көз карашымды айтып кетем. Өзүңүздөр билесиздер, эл арасында кайсы киши, кайсы адам ачык так сүйлөсө, ошол адамдын жүрөгү жанагы ыйманы таза. Албетте, азыркы күндө ошунчалык ушул Адакай Кинсенбаевич Мадымаров бийликке келгенден бери ар дайым чындыкты, акыйкаттыкты талап кылып көргөзүп келет. Муну кээ бирлери түшүнсө, кээ бирлери азыркы көбүнчө бийликтегилер жактыра беришпейт. Себеп деген акыйкаттыкты ачык сүйлөгөндө эч ким жактырган эмес бийликтегилер. Биздин кыргыздар, башка мамлекеттерде өзүңүздөр билесиздер, аларды кызматка келип, алардын билимин алып, иштетип калмакта. Биздин кыргыздар деле ушундай экен. Кимдир бирөө ачык туура жолго багыттаса, аны карылап, жалганга чыгарып, ар кандай кароолорго дуушар кылат экен. Анан кийин Мадымаров Адакай Кинсенбаевич эмнеге өкмөт, эмнеге күйүгүп сүйлөйт бул айыр чыкканда элечи. Ал киши президент болуп келе албай калганына, же болбосо бийликке келе албай калганына эмес, ошол бийликтегилер кандай десем, элдин ишенимин актай албаганына, же бир мамлекетте көрүнүктүү иш жасай албаганына, анын сабатсыздыгына, же бир нормальный сүйлөй албаганына, ушундай бир жакшы мамлекетти алдыга жылдырып кеткен иштерди кыла албаганына өкүнүп күйүгөт да ар бир элечи. Анан кийин достор, ошондуктан силерге айтарым, шайлоо жакындап калды. Мен өзүмдүн атымдан айтып өтүп кете турган болсом, бүтүн Кыргызстан Союз партиясын колдоймун, ошого добуш беремин. Силер дагы ошого добуш бергенге чакырып кетмек элем. Бул өзүмдүн пикирим. Эч кандай партиянын атынан үгүттөө эмес, өзүмдүн атымдан. Шайлоодо негизинен кандай десек, акчага сатылбайлык, кимдир бирөөлөр коо сүйлөп, кичине акча берип койсо, анын акчасына тымелечликеңер куюлуп, мактап жатып, келечегиңерди сатпагыла туугандар. Өзүңөр көрүңүздөр, көзүңүздөр көрүңүздөр да. Буга чейин шайлоодогу куру убадаларды берип, ар кандай сөздөрдү берип, убада берип келгендерди көрдүңүздөр бир парламентте. Ушулар кайра келтирип алганга аракет кылбайлык туугандар. Мүмкүн болушунча чындыкты, мындай бир сабаттуураак адамдарды алып келишке аракет кылалы. Себеп бул өлкө келечеги үчүн бул. Эч кандай акчага күйбөгүлө, акчасына дагы көз аркпагыла. Ошол тандообузду ушул шайлоодо жакшы мыктылардын мыктысын тандайлы. Өзүңүздөр билесиздер, көп бизде билимдүүлөр көп, ар кандай кесипкөйлүү адистер дагы көп, бирок алардын бийликке келишине акчалуулар жол бербейт. Ошон үчүн акчалуулардын тамырына балыкта чыга турган убакыт келди. Урматтуу элим, урматтуу кыргыз журтум. Биз дагы башка мамлекеттерде болуп, көкүрөгүбүздү ачып, мен кыргызмын деп, жакабызды ачып, керсейип жүрө турган убакка качан керсейип жүрөбүз? Качанга ушул бийликтегилердин, азыркы депутаттардын кесепетинен биз башыбыздын тешеп, ылдый кылып уялып жүрөбүз? Бүт сабатсыздар келип алган. Бүт баардыгы. Ошондуктан туугандар, силерге айтарым,
сабаттууларынын сабаттуусун, мыктыларын мыктысын тандайлык туугандар. Азырча пока эме кылып туралык, видеобузду жыйынтыктап туралык. Дагы сүйлөшөбүз сиздер менен. Сиздер ой пикириңиздерди комментарийга калтырыңыздар. Мүмкүн болсо дагы сүйлөшкөнгө аракет кылабыз туугандар. Сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен эч качан коштошпойбуз. Эмки съемкага чыкканча сак саламатта болуңуздар туугандар. Сиздер менен